Ош Сары Таш Эркештан унаа жолунун 42-чакырымын сел каптап, унаа жолу эки тараптуу жабык. Бүгүн саат 22:00 чамасында Ош облусунун Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагында жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Ош Сары Таш Эркештан унаа жолунун 42-чакырымын каптап, унаа жол эки тараптуу жабылган. Жерини тазалоого номер 956 жол тейлөө кызматынын грейдер тартылган. Кошумча маалымат берилет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министрлигинин пресс борбору Ош облустук башкармалыгы. 2026-жылдын 30-апрель күнү саат 21:20 аты жаңы жаңырдын кесепетинен Ош Сары Таш Эркештан Мактоонаа жолунун 69-70 чакырымдар аралыгында анда болуп сел сууларынын таштарды агызып келген. Азыркы учурда жол бир тарап ачык, бир тарап каттан бар. Баяндаган Ал районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү алдын алуу бөлүмчөсүнүн башчысы капитан Семеков. 2026-жыл саат 22:57-ге карата маалымат. Бүгүн Ош Сары Таш Эркештан жолунун 69-70 чакырымдар аралыгында жол бир тараптуу жабылып калган. Жаңырдын кесепетинен мындай таш чагылдар агып келди. Азыркы учурда D959 жол тейлөө мекеме ишканасынан бир грейдер келип, жолду тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Гүлчө Будалык тилкесинде сел жүрдү. Бүгүн саат 17:20 чамасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Ош облусунун Алай районунун Гүлчө шаарынын Будалык тилкесинде сел жүргөнү катталды. Жеринде тактоо жана кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүү үчүн саат 17:25-те Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Сүйүн Осмоновдун жетекчилиги астында ыкчам топ окуя болгон жерге чыгып кетти. Кошумча маалымат берилет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пресс борбору Ош облустук башкармалыгы. Жылдын 30-апрель күнү кечки саат 17:30 чамаларында катуу жааган жамгырдын кесепетинен Алай районунун Гүлчө шаарына караштуу Будалык участкасында полоттордон келген сел суулары Будалык айылына баруучу номер 959 жол тейлөө ишканасына таандык автоунаа жолунун 6 участкасынан түшкөн. Бирок жол каттамы эч кандай үзүнтүүгө учураган эмес. Жолго түшкөн сел сууларын тазалоо максатында ДЭУ тарабынан техника тартуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Турак жайларды жеринде карап чыктык. Турак жайларга эч кандай зыян келтирилген эмес. Баяндаган башкарманын башчысынын орун басары Майыр Осмонов. Кадам жайда нөшөрлүү жаандын кесепетинен кокту колоттордон сел жүрдү. Агрушиктерден азыр эки техника жеринде иш алып баратат. Тосуп. Негизинен абал теч. Kettasılık ne? Апрелде Орузбеков айыл аймагынын Тамаша жайлоосунда саат 18:10 чамасында сел жүрдү. Анын натыйжасында Кадам жай Чечме Сох унаа жолун кесип өткөн Тамаша, Пүшкөгөт, Ташбулак жана Кызыл Булак сел өтөчү сайлар аркылуу сел агып, унаа жолу убактылуу жабылды. Окуя болгон жерде Кадам жай райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш алып барууда. Ошондой эле Баткендин башка башкармалыктарынан
атайын техникалар жөнөтүлдү. Кошумча маалымат берилет. Ошто Савай каналына түшүп кеткен 86 жаштагы эне изделүүдө. Кара Суу шаарында 86 жаштагы эне Савай каналына түшүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай, улгайган жаран аталган каналга 2 күн мурун тагыраагы 28 апрелде түшүп кеткени болжолдонуп жатат. Издөө иштерине 7 суучул, 5 милиция кызматкери, 20 жергиликтүү тургун тартылган. Башкармалык кошумча маалымат берилерин белгиледи. Так басайчы. Geliyor da beri tanışka koydu. Vay, aşıp getirdi. Hayda düşürüm arka. Ha? Hayda koy çarparak. Üstüne abi, saçın batmaya kaldı diye ne tanışkan yaka. Haydadik. Mına жерден суу батпай айларлап кеткен. Алганын мынияка кетип атат, сай жака. Мына жерде Көлчанын башы сайдап, баягы асфальт болуп атканда жабылып калган экен. Азыр сел келиштин алдына келип ачып алдым менчи. Ооздорун. Мына селканага батпай калды.